Жаңы эле турдук. Ошондо 2 жумага кеткенден кийин трактын ичинде жашайсың да. Бирок трактын ичинде условиялардын баары эле бар. Двухспальный кровать бар. Холодильник бар, микроволновка бар. Каалаган жериңе токтойсуң. Рестериялардан эс аласың. Сууга түшкүң келсе каалаган трак-стапыңа киресиң. Душтун бүт баары бесплатно. Кофе, сок бүт баары бесплатно. Ошо мына азыр Америкада погода канча күндөн бери жаан жаап атат. Суук болуп атат да. Эми анча деле суук эмес. Эми кичине суугураак жаан жаап атат. Кайра эле баягы Колорадога, Денверге сапардабыз. Эртең менен жүктү жеткизиш керек 5-те. Мына GPS-те азыр кечки 8-ден 11 мүнөт өткөндө жетесиң 917 майл, 1000ден ашык километр айдаш керек да. Анан бүгүн эмне жөнүндө айтып берсе болот. Америкада тикеттер жөнүндө сүйлөшпөйлүбү, тикеттер жөнүндө. Америка бат эле тарбиялап коет да. Тикеттер менен жайлы айтканда мыяктачы акырын тикеттерди берип атып эле анан элдерди тарбиялап коет экен да. Чоң шаарларда тикеттер аябай көп алынат да. Мен Бруклинде жашап жүргөндө Бруклиндин ичинде камералар бар да. Мен Бруклинде канча жашадым, ошондо бир жолу камерага түшүп калыптырман. Бир школдун жанында камера бар экен, мен аны байкаган эмесмин да. Байкаган эмесмин, бир күнү үйгө кат келди, ичине ачсам деген Toyota Camry'дин сүрөтү турат. Түшүнгөн жокмун, бул эмне болуп кетти деп карасам, камерага түшүп калдың. Стандартта камерага түшүп калдың, Бруклинде $50 төлөп коюшуң керек да. Тикеттин ылдый жагына жазып коет. Онлайн киресиң, $50 төлөп коесуң деп. Анан тикет алгандан кийин убагында төлөп коюш керек. Ато бир жолу келет, анан экинчи жолу келет. Анан сотко чакырып баштайт да. Ошон үчүн убагында төлөп коюш керек да тикеттерди. Трактын артындагы реклама аябай кооз экен го. Кээ бирөөнү купуштай болот да, кээ бирөө ушундай реклама тартып. Бесплатный реклама да, трейлердин артына рекламаларды кое беришет. Өзүнүн компаниясынын ар кандай рекламалар болот. Анан мен Бруклинде жашаганда кечинде чарчап келесиң, туура эмес коюп коесуң, анан кээ бирде магазинге кирип суу алып чыгайынчы деп туруп магазин жанына токтоп туруп чыксаң эле могу лобовойго чаптап кетишет да. Кантип жетишет, таң каласың да. Ашып кетсе бир мүнөттө да кеткен жок да. Бир 38 секундта чыксаң уже тикет турат да. Бүт баарын шака-шука батыраак бүтүрүп кетишкен да. Анан тракты айдаганда мен трак айдап жүргөндө мына 6 жылдын ичинде спидинг тикет деп коет баягы. Спидинг тикеттен 3 алгам. Мыяктан тикет алган жаман, настроение болосуң, расход болосуң. Мыяктан тикет алганда катуу айдап барат. Баягы кээде болот, эми 6 жылда 3 жолу. Артыңан полицейский кууп келет да, мигать этип туруп калат. Күтүп турушуң керек. Өзү келет, бүт баарын түшүндүрөт. Праваңды алып кетет, анан тикет жазып берип коет. Тикет алганда адвокат нанимать этиш керек да. Сен сотко бара албайсың да. Сен деген Калифорния штатынан тикет алып калсаң, сен ошо Калифорния штатынын ошол сен алган райондун сотуна чакырат да. Сен ар кайсы жакта иштеп жүрөсүң, анан сотко бара албайсың, анан адвокат нанимать этесиң. Адвокаттын услугасына төлөйсүң. Ошентип кымбат да, трактан тикет алсаң бир $800 расход болосуң. Ошондо мен Америкада 6 жыл тракт иштеп атканда 3 жолу тикет алып 800-дү 3-кө өткөндө $2400 расход болгом. Жеңил машина менен Бруклинде жашап атканда
где-то бир 2000 кичине ашыгыраак долларга тикет алдым да. Элдин баары эле алат, миллиондогон тракистердин баары эле алат, простой водительдер алат. Кетип баратсаң, жолдон кетип баратсаң толтура. Азыр дагы аябай рейд катуу жүрүп атат. Бизде income tax деп баягы налог төлөйбүз да жылына бир жолу. Ошондо баягы государствонун бюджетин толтуруш үчүн, мамлекеттин бюджетин толтуруш үчүн полицейскийлер көп кармай баштайт да. Майда чүйдө нарушение болсо деле токтотуп тикет бере баштайт. Агая жакшы экен да. Мен Агаяда жашап атканыма чаап калчу. 2 жыл болду го дейм. Бир да жол тикет ала элекмин да, Кудай буйруса. Паркинг көп да, кенен. Чоң шаарларда ошондой болот да. Анан эң жаман тикеттердин бири жана пожарный гидрант деп коет да. Ошо токтогон жерде пожарный гидрант болсо, ошондон 4 метр бери, 4 метр ары эме болуп коет, полоска болуп коет, сары, кызыл, ар кандай полоска болуп коет. Ошол жака парковка кылбаш керек. Ошол жака парковка кылсаң, эсимен чыгып атат, 180 беле, ошо кымбат да гидрант. Анан ошо тикет койгучтар түнү бою иштешет экен да, көрсөчү. Мен кээде үйгө келгенде кеч келип калган учурлар болгон. Түнкү саат 2'де келем да, анан түнкү саат эртең менен 4:30 чыгып кетиш керек. 2,5 саат үйдө болуп, кайра чыгып кетиш керек. Бруклинде жашап жүргөндөчү. 2,5 саатка коюп, бир запрещенныйраак местага коюп, үйгө барып уктап, эртең менен келсең уже тикет турат да. Булар аябай катуу иштешет тикет. Мен Toyota Camry'ни алганда боковой водительский эмеси, айнеги неме экен да, тонировкасы бар экен да. Мен ага деле көп көңүл бурган эмесмин. Анан бир жолу караңгыда кетип барсам, артыман гаишник келип, полицейский мигать этип калды. Токтосом келип бир аппаратын алып келип туруп өлчөдү да, айтты, бул эме кичине темныйраак экен. Муну алмаштырыңыз, же болбосо алып салыңыз деди да. Мыякта Америкада эч качан сыйрыбайт сени. Сыйры деп. Наоборот, буларга жакшы да. Бир жолу предупреждение берип коет. Экинчисинде кармасаң көбүрөөк тикет берип коет да. Анан макул сыйрыйм дедим. Анан үйгө келдим. 1-2 күндөн кийин унутуп калдым да, сыйрыбайчы. Брайтан биште кетип барсам, артыман кайра полицейский түштү да. Мигать этип келип айтты, эме депчи, келипчи, эмеңди текшерейин, айнекти текшерейин деп. Анан аппаратын алып келип текшерет атпай. Сеники кичине бир өтүп кетиптир, муну алмаштырыш керек, же болсо алып салыш керек деп. Анан макул деп праваны сурагандан праваны берип коет атпайбы. Праваны берсем, биринчи жолу полицейский $80 эме жазган да. Тикет жазган да. Анан сотко баргам өзүмчү. Сотко барып, түшүндүрүп айткам, мен машинаны сатып алганда эле бар болчу бул эме. Тонировка бар болчу. Десем, макул, эми сен деле күнөөң эмес экен, бирок эми $80 төлөбөй эле кой. $40 төлө жарымын. Анан бирок алып сал, же болсо алмаштыр дегенде макул деп ошо 2-3 күн эле өткөндө, анан Брайтан биштен тиги экинчи кармап туруп айтат атпай, сен жакында эле тикет алган турбайсыңбы? Эмнеге алган жоксуң дейт, ошо жетишпей калыптырмын, кечирип коюңуз десем. Мына эмесе сага деп $300 жазып алганда тикетти. Ошон үчүн мыяктан Кыргызстандан келген жарандарыбыздын көп эле машина айдагандардын баары эле баштан өткөн. Көп эле тикеттерди алышкан. Тракта айдап жүргөндө Калифорния жаман да. Калифорния эң минимальный бай ылдамдыкты коюп койгон да. 55 mile/hour деп. Көбүнчө тракистер, трак айдаган жигиттер ошо Калифорнияга барганда көбүнчө тикет алат да. 55 менен айдай албайсың, кыбырап каласың. Анан 60-65 менен айдасаң эле тополордун арасынан баксакка жашынып, Калифорниянын кайбай куу болот да полицейскилер. Мен эң биринчи тикетти ошо 1 ай боло элек болчу тракта чыкканым. Анан Калифорниядан Аризонага кирерде
40-жолдо аябай ылдый иш жер бар да, бир топко чейин кетер. 7-8 километр, 10 чакты километр ылдый иш да. Тормозду бассаң да токтобойт. Тормоздар, колодкалар түтөп кетет. Тормозду баскылап атып түтөп кетет да. Ошон үчүн бизде тракта деген engine brake деген бар да. Mo engine brake. Тоодон ылдый иштан түшкөндө ошо engine brake'ти күчөйт этсең, скоросуң мотор өзү автоматически 300 скороско чейин түшүрө алат да. Ошон үчүн mo engine brake абдан керек деп окат да. Антпесе тормозду баса берсең, трейлердин эмеси, колодкалар түтөп кетип, арттан кадимкидей түтүн чыгат. Ошон үчүн абайлаңыздар. Биздин жаш кыздарыбыз тракка жаңы кирип иштеп атпайбы, ошолор абайлагыла. Анан кээ бирлер айтат экен тиги эмени, engine brake'ти бат эле өчүрүп коюш керек деп. Эчтеке болбойт, engine brake включенный тура берсин тиги. Тоодон түшөрдө engine brake'ти иштетиш керек. Тоодон түшкөндө өчүрүш керек да. Анан кээ бир айтат экен, сен бат өчүрүп, кайра күйгүзүп, бат өчүрүп, күйгүзүп туруш керек деп. Андай жок. 10 километрлык ылдый ишка кеткенде деле engine brake'ти күйгүзүп коюш керек да. Андан бүткөндөн кийин ато колодкаңар эметип кетет да. Түтөп кетет, өрт чыгып кетиши мүмкүн. Көп эле көрүп атпайсызбы? Трактор, трейлер өрттөнүп кетип аткан. Ой, биз акырында жылалы. Ушундай мексикан жигиттер иштешет. Ручной иштешет да. Мен азыр ёлка алганы келгем. Америкада ушу ёлканын сезону башталды. Бияк ушул жерде жалаң карагайлардын арасында 500ге жакын, андан көп болуш керек, 1000ге жакын мексиканец балдар иштейт. Ушинтип трейлерлерге жүктөп берет да. Ушунун баары Мичиган деген штат. Şu yolkaların bari ışılan Amerika'ya tarayt. Kiltegen Tokoy. Tokoy'un için bit barışında yolka.